Чүй облусунун Аламүндүн районуна караштуу пригородный айыл аймагы акыркы жылдары ыкчам өнүгүү жолуна түшүп, келечектүү иш алып бара жаткан өрөөндөрдүн бирине айланды. 2023 жылдагы эле социалдык өнүктүрүү планына кирген жана жүзөгө ашырылган жумуштары менен алар көбүнө үлгү болду. Президенттин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө койгон тапшырмаларынын бири аймактарга инвестиция тартуу, социалдык объектилерди куруу, ички жолдорго асфальт төшөө, ирригацияны жакшыртуу, чака жана орто бизнести өнүктүрүү болуп саналат. Мамлекет жетекчисинин талабы жана колдоосу аркасында региондо кандай өзгөрүүлөр болууда? Бүгүн бул тууралуу сөз кылабыз. Пригородный айыл аймагына кирген Озерный айылдын жашоочулары бир топ жылдан бери үй бүлөлүк медициналык борборун жаңылоо керек экендигин айтып, кайрылуу жолдоп келишкен. Эски имараты авариялык абалда болгондуктан иштегенге эч кандай шарт болчу эмес. Айыл өкмөт башчысы Бакыт Шеримбеков эскилиги жеткен имарат түп орду менен алынып, заманбап ФАП куруу аркылуу бул маселе чечилгендигин белгиледи. Ар дайым элдерден кайрылуу түшүп жүргөн, өзүңүздөр бүгүн көрүп кеткендей, Озерный айылында жаңы ГСУны куруп бүтүп, ушу жакын арада ачылуу аземин өткөрөбүз деп турабыз. Бул дагы аябай чоң керек элдердин керегине, пайдасына жарай турган бир имарат болду десем жаңылбайм. Анткени эски имаратыбыз өтө начар абалда болчу да. Ушу аварийный эксперттердин заключениясы чыгып, иштегенге эч кандай шарттар жок болчу. Ушуну фондторго кайрылуу түрүндө бир жардам алып, 20 миллионго жакын акча короттур. Фонд ошонун негизинде азыр жаңы заманбап имарат курдук. Биздин эски имаратыбыз 1959 жылдары салынган имарат экен, аябай эскилиги жетип калган, шубактары көчүп, тиги шыптары да көчүп калган эски болчу. Биздин пригородный айыл өкмөтүбүздүн башчысынын демилгеси менен жаңы имарат салынды, заманбап салынып атат, Кудайга шүгүр. Жакын арада көчөбүз деп турабыз, биз абдан ыраазыбыз. Имарат эле эмес, анын ичинде эмеректер менен кошо бүттү да. Андан кийин азыркы учурда биз дагы кайрылуу жасаганбыз. Биздин айыл аймак борбордон, райондук борбордон алыс болгондугуна байланыштуу ушу элдерден дагы УЗИ, стоматология боюнча, кичинекей лаборатория боюнча дагы аябай көп сунуштар, талаптар түшкөн. Анын үстүндө кайрылуу жасап, азыр ушу жакынкы учурда ушул аппараттардын баарын алып беребиз деп турушат да. Муну менен катар айыл өкмөтүнүн курамына кирген Салкын айылынын жашоочулары үчүн мектеп көйгөйү оор бойдон калып келген. Тургундар балдарын окутуу үчүн жакынкы айылдарга жиберсе, айрымдары шаарга ташчу. Айрыкча жаш жеткинчектердин жол жүрүүдөгү коопсуздугу беймаза кылчу. Андыктан жергиликтүү бийлик быйыл башталгыч мектепти ишке киргизип берүүнү максат кылган. Озерный айылында окуучулардын саны өтө көп болгондугуна байланыштуу Катар фондунун жардамы менен бир шаарча курдурганбыз. Ошол шаарчанын башталгыч класстарга мектеби бар болчу, ошол жумушка кирбей турган. Ошону өзүбүздүн күчүбүз менен ичин бир сыра оңдоп, түздөп, керектүү мебелдерди, оборудованияларын кухняга бардыгын алып бердик. 1 сентябрда ал мектепти ишке киргизип, азыркы учурда 240 бала билим алып атат. Салкын жаңы конушуна негизи мектеп керек болчу. Быйыл ушул ачылып, кичинекей балдар узак барбай, жакын жерде өзүлөрүнүн айылындагы мектепке келишип окуп жатышат. Бул мектептин ачылышына жергиликтүү бийлик аябай жакшы жардам берди. Бакыт Кемелканович баш болгон жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жетишпеген нерселердин бардыгын алып беришти, бир ремонтторго жардам беришти. Кухнядагы оборудованиялар жок болчу, ошолорду алып беришти. Жаңы туалет, сырткы туалеттери салына элек болчу. От жагуучу жерлерибиздин бардыгын оңдоп түзөп иштерин жүргүзүп беришти. Негизи эле жергиликтүү калк жана биз мугалимдер жалпы эле ыраазычылык билдиребиз, аябай чоң эле көмөк берди. Буйруса дагы да жардам беребиз дешип атышат. Бул кире бериштин брусчаткалары эски болчу, аларды кайра алып салып, эскисин жаңысын коюп беришти. Буйруса баары жакшы.
Эми келечекте чоң эле мектепке айланабызбы деген үмүттөбүз. Ошондой эле Салкындын коомдук транспорт жүрө турган негизги көчөсүнө асфальт төшөлүп, электр мамычалары орнотулду. Баягы Советтер Союзунан калган эски жыгач столбалар экен, анын баардыгын колубуздан келишинче өзүбүздүн бюджеттен жылына алмаштырып атабыз. Быйылкы жылы ушу Салкын айылына 60ка жакын столбаны алмаштырдык. Аны менен кошо электр зымдарын кошо жаңылап алмаштырып бердик. Бул жакта Үмүт жаңы конушунда дагы алмаштырдык. Башка ички кичинекей көчөлөрүбүз бар. Ал жерде аварийный столбалар бар. Аларды алмаштырып, анын үстүндө да иш жүргүздүк да. Жашоочулар акыркы жылдары айыл өкмөт башчысынын аракети менен жылып жаткан жаңыланууга өнүгүүгө күбө болушууда. Анын дагы бири Степной айылындагы ички жолдордун салынышы. Степной айылы боюнча айта кетсек, бул эми биздин райондон дагы эң алыскы айылдарыбыздын бири, Борборунан. Бул айылда биринчилерден болуп мына асфальт ишин былтыр баштаганбыз. Ушул 450 метрге жакын асфальтын төшөп, анан калган ушул быйылкы жылдын бюджеттин эсебине киргизип, ошол асфальтты айылдын борборунан өткөрүп, кайра ушу кальцевать этип объездного кошуп бердик. Ички жолдор менен катар аталган айыл таза суу менен камсыздалды. Жаңы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты салынып, пайдаланууга берилди. Ушул Ихсан Кария фондунун жардамы менен 100 метр шарчы болгон фапты куруп беришти. Таза суу менен 3,5 километр түтүктөрүн алып берип, ошол жерде жаңы конушубузду таза суу менен камсыз кылып беришти. Ал айылыбызда дагы бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Быйыл дагы ушу мектепке биз жылына мурун бюджетибизге байланыштуу чоң каражаттар бөлүнчү эмес, бюджеттин аздыгына байланыштуу. Анан быйылдан баштап көптөн бери ушу чогулуп калган проблемалар бар экен, ошолорду алмаштырып, былтыр котельныйдын түтүгүн алмаштырып бердик. Быйыл даараткана салып бердик. Ички ремонтторго дагы жылына 100 000 сомдон эле акча каралчу. Эми быйыл текущий ремонтторго 250 000ге чейин акча бөлүп берип, бир топ жумуштарын бүтүрүп алдык. Эми бунун баардыгы айта кеткенде бюджетке такалат экен. Азыркы учурда дагы ушу бюджетибиз кичине көбөйүп, иштерди кылганга жакшы шарттар түзүлүп атат да. Пригородный айыл аймагына караштуу Достук конушу Ириде дача катары түптөлгөн. Кийинчерээк ички миграциянын агымы менен 1000 түтүндөй эл туруктуу жашап, бардык социалдык көйгөйлөр көтөрүлүп чыккан. Алардын эң негизгиси таза суу маселеси эле. Пригородный айыл аймагынын башчысы Бакыт Шеримбеков бул көйгөйдү Ихсан Кария кайрымдуулук фонду аркылуу чечти. Бул таза суу маселеси боюнча биз өзүбүздүн бюджеттен аракет кылып көрдүк, бирок өтө чоң акчалар, каражат жок болгонуна ушул биз фондторго кайрылуу жасаганбыз. Бул жерден да Ихсан Кария фонду аябай жакшы жардам берип, бизге 15 чакырым түтүктөрдү алып берип, ошол жерге орнотуп, элдерге таза суу киргизип берди да. Азыркы учурда Достук айылына 10 көчөсү бар, 10 көчөгө тең трубалар, түтүктөрү төшөлүп, элдери таза суу менен камсыз болду. Мына каралбай эле 15-20 жылдай болуп баратканда. 10-15 жыл болуп кеткен ушинтип ар жак бер жагын неметонен киргенден баштап бул столбаларыбыздын баары жаңырды. Кудайга шүгүр баарын жаңыртып коюп, жаңы столба, жаңы зым тарттып. Эски столбаларга кол тийгени калган, араңына калган. Анан антимит отуруп бул жерде деген эл скважинадан эле ар ким өзү чыгарып алган суулар бар экен, ошондон ичүүбүз, ошо менен агороз сугарчыбыз дегендей. Азыр эми мына 1-2 жыл болду, былтыр мурдагы жылы башталган суу. Ушу бул пригородный айыл өкмөтүнүн пригородный аягынан скважинага асылып 250 метр деп. Ошондон ушул жака тартылып келди. Ар бир үйгө киргизилди. Бүгүнкү күндө Достукта мектеп, бала бакча маселеси турат. Бирок айыл өкмөт башчысы көйгөй чечилүү алдында тургандыгын айтат. Ушул Ихсан Кария фонду менен сүйлөшүүлөр жүрүп, азыркы учурда почти 850 миллион сом, 1 миллиардка жакын акчага меморандумга кол коюлган атат. Кудай буйруса, ошол жерге заманбап
толук кандуу мектеп курулат 2000 квадраттай. Андан кийин бала бакча курулат, ФАП курулат. Айтмакчы, жакын эле убакта 2 заманбап мектеп бүтүп пайдаланууга берилди. Озерный айылында жаңы мектеп саут өнүктүрүү фондунун эсебинен каржыланган долбоордун алкагында ишке ашырылды. Мектеп 375 окуучуга эсептелип, сметалык наркы 1 миллион 526 миң 804 акш долларын түзөт. Эскилиги жеткен чатырчасын айыл өкмөт башчысынын аракетинин аркасында Арис программасынын жардамы менен жаңыдан чатырланып берилди. Озерный айылындагы мектепке удаалаш бүткөн Пригородный орто мектебинде да бардык шарттар түзүлгөн. Мугалимдердин иши бир кыйла жеңилдеп, алар мамлекет жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аракетин баалашууда. Буга чейин мугалимдер да, айыл тургундары да мектептин азабын кыйла эле тартып келишти. Бизде 1986 жылы 320 орундук мектеп курулган, ачылган. Ошонон бери 320 орундукта бүгүнкү күндө 4 смена менен бизде 2241 бала окуп келгенбиз. Анан 2023 жылдын 1 сентябрында бизге жаңы мектеп ачылып, азырдеги начальный класстар жаңы мектепте 1 корпуста, 2 корпус болуп, эки жакта окуп атышат. 2 смена болуп калып, 5 күндүк өттүк. Араб өнүктүрүү фондунун жардамы менен курулду. Мектептердин баары. Ушул 500 орундук мектебибизди быйыл 1 сентябрда окууга бердик. Ачылышы болуп, азыркы учурда балдар билим алып жатышат. Өзү биздин пригородный айылы шаарга өтө жакын болгондугуна байланыштуу ички миграция өтө күчтүү. Ушул биздин мектептер 4 смена иштечү. Азыр кичине дагы жаңы имаратыбыз ишке кирип, бир топ жеңилдиктер болду. Балдарга бир аз шарттар түзүлүп, мен ойлойм, мындай жакшы шарттар менен биздин окуучулар да жакшы ийгиликтерге жетишип, республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болот деген ойдо шарт түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Пригородный айылындагы жападан жалгыз бала бакча бар. Алдагы 30 жылдан бери оңолбой керектен чыгып калуу коркунучунда турган. Бактыга жараша Арис аркылуу долбоор ишке ашып, толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул средняя группа, 3-4 жашка чейинки балдар болот. Бул группа полностью кырылып, жаңы штукатурка салынып, 3 сиракталды. Электричествонун баары жаңы болду. Энергосберегающий. Мурун 1 лампочка, 2 лампочка күйчү, азыр 6 лампочка коюлат. Группанын баары полдору жаңы ламинат салынат. Туалет болсо кафелдин баары жаңырылып, астына утепленный пол салынат. Прихожийга дагы балдар чечинген жерге утепленный пол, кафель, ламинат салынат. Унитаз, раковина баары жаңы болот. Балдарды жуундурганга душевой кабинасы бар. Спальня болсо ламинат, бияк ламинат болот. Болду ошо пол эле калды, азыр анан кафелди уже бүтүп атышат. Бүгүнкү күндө Пригородный айыл өкмөтүнүн бюджети да 2-3 эсеге өстү. Бул ириде туура жүргүзүлгөн иштин натыйжасы. Бюджетти жаңы келген учурда ушул биздин айыл аймактын бюджети ушу 26 миллион сомдун айланасында бюджет болчу. Былтыркы жылы ушул 70 миллионго чейин көтөрдүк. Быйылкы жылдагы ушул максат койгонбуз, көтөрөбүз деп. Ушул планыбыз боюнча бир 80-90 миллионго чейин көтөрөбүз деген пландарыбыз бар. Бирок бул үстүндө иш жүргүзүү дагы мен айтып кетет элем, ушул биздин айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин өзүнүн жумушун так аткарып, коюлган маселелерди убагында чечип, туура иш алып баргандыгынын, анан ушул жерде биздин жетекчилердин, ишкерлердин тоже бир салымы деп кетсем болот. Жолдорду асфальттоо иштери ушул тапта да айыл аймакта уланууда. Айыл аймакка кирген айылдардын дээрлик негизги делген көпчүлүк жолдору оңолуп, жашоочулар кыйла эле чаң баткактан арылып калды. Фонддор менен, спонсорлордун жардамы менен кылганыбызга бул мектептерди, бала бакча, ФАП, ГСВларды кургандыгына байланыштуу бир топ жеңилдиктер болуп, ушул жолго акча каражаттарын сарптоого мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошонун үстүнөн биз пригород айыл аймагы боюнча быйылкы жылы ушул 8 көчөнү киргиздик. Жылдын аягына чейин азыркы учурда ушул
бүт элек 1-2 көчөбүз калды, тогу менен калган уже бүтүрүп ишке бердик. Жашоочуларыбыз уже колдонуп атат да жолдорду. Общий бюджеттен айтып кетсем, бардыгы биригип быйылкы жылы ушул жолдорду асфальт төшөөгө 22 миллионго жакын акча каражатын бөлдүк да. Ошонун үстүнө эми бул асфальт төшөө иштери бир четинен мен айта кетет элем, аябай кымбат, бирок эффективдүү экен да. Биз буга чейин айыл аймактарда грейдер менен оңдоп түзөө, шагыл төшөө иштери жүрүп, бирок бир сезон өткөндөн эле ал жолдор кайра бузулат, кайра акча сарпталып, эффект азыраак болчу да. Азыркы учурда мына четинен жолдорду асфальттап келатабыз. Асфальтталган жолдорго уже экинчи жыл бюджеттен акча каралбайт да. Биздин максатыбыз азыр биринчи ушул социалдык объектилердин жолдору болчу. ГСП, бала бакча, мектеп, ушундай коомдук транспорттор жүргөн жолдор болчу. Ошолорду биринчи этапка коюп бүтүрүп атабыз. Андан кийинки этапта ушу ички айылдын, элдердин колдонуусундагы көчөлөр кирет да. Пригородный айыл аймагынын жашоочулары жакынкы убакта дагы бир жакшы жаңылыкка күбө болушууда. Анткени ири аймакты камтыган шаардагыдай заманбап парк курулууда. Парктын ичин планировкасы бүттү. Ортосундагы элдер баса турган тротуарларды жасадык. Быйылкы жылда ушул биздики тротуарлар, андан кийин отургучтар, скамейкалар, жарыктандыруу маселелери каралган. Ошону жылдын аягына чейин бүтүрүп, элге колдонууга берели деген максат койгонбуз. Бирок биздин планыбызда келечекте ушул паркты бир заманбап парктардын арасына киргизели деген бир ниетибиз бар. Ошонун үстүндө биз азыр облустук өнүктүрүү фонду дагы жардам беребиз деп, акча бөлүп беребиз деп азыр проект иштелип, анын үстүндө иш жүрүп атат. Ал тараптан да акча бөлүнсө, биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен да бөлүп, өзүбүздүн бир буга чейин жасаткан проектибиз бар. Ошол проекттин негизинде жаңы ушул шаардагыдай жакшы заманбап эс алуу паркы болот да. Аймактагы мамлекеттик кызматкерлерди турак жай менен камсыз кылуу маселеси да пландалып жатат. Үй маселеси көп жерден эле жер маселеси көтөрүлүп келатат. Ушундай сунуш киргизип атабыз. Биздин ушул аймакта, райондо мугалимдерге, милиция кызматкерлерине, дарыгерлерге, мамлекеттик кызматкерлерге ушул бир маселесин чечели деп, ушул проектке аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 88 батирди киргизип атабыз. Кудай буюрса ушул проекттин ичинде бүтүп калса, ушуларга да бир иш кылганына бир жакшы шарт түзүлөт деген ойдобуз да. Пригородный, Озерный, Степной айылдарынын кире беришине стелла курулуп, жарандардын, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көчөлөргө видео камералар коюлду. Анан да дыйкандарга сууну коропчусуз жеткирүү максатында сугат каналдарын жаңылап, бетондоо жумуштары жүрүүдө. Мамлекет башчыларынын талабы бүгүн эң ириде элдин жашоосун тез арада оңдоо, ал үчүн жерлерде бардык шарттарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мындан улам жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт башчылары инвесторлорду тартууда, ар кыл фонддор менен иштөөдө, дегеле калктын социалдык маселелерин жеринде чечүүдө дал ушундай ыкчамдык менен иштөөлөрү зарыл.